Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир 2 гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Мунун башында Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азымбек Бекназаров, Баяз Турал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар. Бул бир. Экинчи, мен сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт, курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президент деле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти 3кө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. 2010 жылы Текебаев жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык.